Так, сөз Жапаралиев Мелисбек Өмүрбековичке берилет. Рұқсат берсеңіз, представителін сөйлесін. Я. Сакеев Дамир Ушурбекович. Да? Мейлиңиз, мейлі. Анда сөз Жапаралиев, Жоқ. Сакеев, сіз өкілісіз да, Негізі мен сұрап қойын, негізі сөйлейсіз бе, же сөйлейсіз бе? Сөйлейсіз бе? Соттор, бүгінгі Жапаралиев Мелисбектің атынан өкілі болғандықтан, ошол Өмүрбек доогердин кызыкчылыгын колдойм. Анткени административдик процессуалдык кодекстин 110 статьясы мыйзамга Конституциянын 6 беренесинин 5 пунктуна карама-каршы чыгарылып коюлган. Ошондуктан мыйзамсыз деп эсептөөгө жатат. Анткени Жапаралиев мурун өзүнүн менчик жери болуп турган жерге Чоң Сары айыл өкмөтү тарабынан мыйзамсыз токтом чыгарылып, ошол айылдын кишилерине бөлүп берип коюлган. Анткени жерде Жапаралиевдин 2 гектар жеринин четинен айыл өкмөт бөлүп берген. Бул боюнча Жапаралиев өзү билген эмес. Кийин гана билген учурда сотко кайрылып, сот аркылуу административдик сот аркылуу өтүнүч канааттандырылып, сроктору мөөнөтү калыбына келтирилип, Чоң Сары айыл өкмөтүнүн токтому жокко чыгарылган. Кийин Сокөл областык сотунун соттук коллегиясы тарабынан ушул административдик процессуалдык кодекстин 110 беренесинин негизинде сроктору мөөнөттөрү кыскартылып, жана өндүрүштөн доарыс кыскартылып коюлган. Ошонун негизинде Конституциялык сотко өтүнүч менен келтирилгенин негизги себеби ушул болуп эсептелинет. Ошондуктан 110 берененин 8 бөлүгү мыйзамсыз болгондуктан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде жокко чыгарып берүүнү суранабыз. 8 бөлүгүнүн 10 жылдык мөөнөт дегенде алып салганга боюнча. Ушу кыска. Себебин айтпайсызбы? Эмне себептен ошол сиз айтып аткан беренени жокко чыгарыш керек? Анткени эмнеге каршы келет, кандай каршы келет деп. Сиз жана окуянын баарын айтып бердиңиздер. Бул бардыгыңыздарга тиешелүү, кайрылуучу тарап. Окуяны кыскача айтып берсеңиздер болот. Эмне себептен бияка келгениңиздер. Бирок эң негизи силердин сөзүңөр ошол өзүңөр талашып жаткан ошо берене тууралуу сөзүңөр болуш керек. Ушу берене 110 берененин негизинде жазылып коюлган 10 жылдык мөөнөт деген туура болбой калган. Анткени убагында эгер доогер Жапаралиев Мелисбек Өмүрбекович мурда билген учурда мурда эле айыл өкмөтүнүн токтомун жокко чыгарганга укугу болгон. А бул боюнча кийин билип калып атат да, айыл өкмөтү тарабынан токтом чыгарылып, ошол айылдын элине өзүнүн жерин, менчик жеринин четинен бөлүп берип койгондуктан. Ошондуктан сотто кароо учурунда 110 беренедеги жана 10 жылдык срок мөөнөт дегени жазылып калгандыктан сот тарабынан доарыстар канааттандырууусуз калтырылып, өндүрүштөн кыскартылып коюлган. Ошо 10 жылдык мөөнөт деген мыйзамсыз болуп калган. Анткени эгер ал 10 жылдык мөөнөт жок болгондо, мурунку учурдагы 110 берененин негизинде мөөнөттөр далилдүү болуп, негиздүү болгондуктан өндүрүшкө алынып, иш каралмак болчу да. Бүттүбү сөзүңүз, Самат Кыштыбекович, сурооңуз барбы? Суроом жок, түшүнүктүү. Урматтуу судьялар, барбы суроо? Суроо жок. Отуруңуз.